Туғандар, ассаламу алейкум. Бізді көріп жатқан замандаштар, амансыздар ба? Сіздер Чүй облысының Беловодск айылынан сатыла тұрған жері іздедіңіздер беле? Тескор каналы төменде айтып өткен айылдан трассаның бойынан сатыла тұрған жер үйді көрсетіп береді. Мына ушул үй, туғандар. Мен сіздерге тақ адресін көрсетіп берсем. Бұл Бишкек Карабалта трассасы, Беловодскийді кесіп өтеді. Туғандар, негізде шаардан Беловодскийді көздеп шығып Беловодскийге кіресіздер. Беловодскийдегі шлагбаумдан өтесіздер. Biraz өткөндөн кийин жолдун сол тарабында көк Газпромду көрө аласыздар, заправка, туғандар. Ношыға 50-60 метрде жетпей Еврострой дүкөнү. Андан кийин ага 2 үй жетпей мына ушул үй сатыкка коюлду. Бул жакка бираз барсаңыздар шлагбаум, ал эми бул жерден түз кетсеңиздер Беловодск центрине барасыздар. Бул поворот турат, туғандар. Ушул повороттон бираз өткөндөн кийин Беловодскийдин центри. Биз берки өттүк. 50 метр, 60 метр ары жакта Газпром турат, туғандар. Келесіздер, жолдың берки өтүндө жана көрсөткөн үйүбүз дал ушул үй. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул үй сатыкка коюлуп тур. Азыр ээси бизди тосуп алды үйдүн алдынан. Ээс менен биргеликте үйдүн ичине кирип көрсөтөбүз. Эже, саламатсызбы? Саламатсыз. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Үйдү сатыкка койдуңуздар? Ооба. Мына ушул үй деңиз. Ушул үй. Ичине кирип көрсөтөлөр. Мен баштайын, сырт тараптан пескоблок тосулган. Могу күн батыштагы чек ара ушул жерден баштайт, э? Бул жагдан келип туруп, бул Жашыл Дарбазага чейин барат. Мына жүрүңүздөр киреличи. Бисмиллахиррахманиррахим. Үйдүн алды кенен го, туғандар. Мына вестер менен. Могу үйдү дагы чыкытып коюптур, көрдүңүздөрбү? Бул үйдө жакым канча жылдан бери жашайсыз эми? Биз сурасак болобу, билсек болобу? 8 жыл болуп калды, 9 жыл. 8 жылдан бери. Үйдүн ички абалы жакшыбы, жашаса болобу? Ооба, биз азыркы учурда жашап атабыз. Ичи жакшы, ремонту жакшы. Жылуубу кыскасы? Кышында жылуу. Жазда салкын. Ооба. Кана жүрүң, бир айланып көрсөтөлүчү. Үйүңүздүн алды стяжка экен, навес бар экен. Жаан-чачында кыйналбайсызбы эже? Жок. Жакшы. Жанда жакшы. Бул жактарда временкаларга чейин кошо бар окшойт, үйүңүздө? Ооба. Бул жерде летний кухня. Кайсы летний кухня? Мына болбу? Бул жак тапчан экен, а? Тапчан. Кана туғандар, негизи биринчи биз жашоочу үйдү көрсөткөнгө аракет кылалы. Могул тарапта бош жер тилкелери бар. Мен үйгө киргенге чейин 1-2 суроо сурап алайын. Участоктун соту канча же? 9,8. 9,8. Кызыл китеп барбы? Кызыл китеп бар, бардыгы бар. Үйдүн тех паспортучу? Тех паспорттагы бар, менин атымда жазылган. Мен өзүм өткөрүп берем. Сиз өткөрүп бересиз? Өтө жакшы. Анан коммуникацияга келели. Бул жерде коммуникацияда мен билишим боюнча суу сөзсүз болсо керек. Суу бар. Мотор менен чыгат да суу. Бул жакта газ, канализация барбы, жокпу ошондо? Жок, канализация бул жерде жок, бирок газды кирип атат деп атышкан. Беловодский айыл, э? Өтө жакшы, туғандар. Бул жакта канализациянын ордуна септик колдонсо керек. Могу бронированный эшиктен азыр киребиз, туғандар. Үйдүн ички абалы менен бир рет жайынан таанышып чыгасыздар. Бул прихожка. Оң тарапка бир эшик бөлүнөт. Мебель менен турат, туғандар. Көрдүңүздөрбү? Мебель турат. Бул эс алуучу жериңиз окшойт, э, эже? Ооба. Кышында бул жерге печкага от жабылат, наркы комнаталар кошо жылыйт. Көмүр менен эле жылытабыз да. Жакшы жылытабы? Ооба, аябай жакшы жылытат бул эмеде. Анан жылганда дагы 2 күндөй эме болуп тура берет. Тапты кармап тура берет. Тапты кармап тура берет. Туш тараптагы бөлмөлөргө киребиз. Бул үйүңүздүн узун турасы канча билесизби, эже? Бир караңызчы, билип коелу. Бул үйдүн узун турасын жалпы 40,7 метр квадрат. Мына караңыздар, бул менимче бул конок бөлмөңүз окшойт, а? Ооба. Жасап коюп, забойлор чаптаган, потолокту жасаган. Могу пардаларда көрдүңүздөр. Туш тарапта бир бөлмө бар экен, төшөктөр жыйылып турат. Менимче бул кандай бөлмө болду? Муну спальный катарда колдонобуз. Бул жакта жаң мебелдер турат, туганда. Көрдүңүздөрбү? Төшөк мебелдер ичин толтуруп тур да, өзү, э? Негизи чаканыраак детский бөлмө болгон окшойт. Ооба, ошондой. Өтө жакшы.
Бул үй 40 метр квадрат экен. Жалпысынан 3 бөлмө бар экен. Могу прикошкадан сырткары. Бир чоңураак бөлмө, 2 орто бөлмө туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мына ушундай. Эми биз сыртка чыгабыз. Могул жактарда менимче сарай, марай бар окшойт. Могуну летний кухня деди. Биринчи ушудан тааныштырабыз. Эже бул негизи могу навес, савес баарын кошсо бир канча метр квадрат чыгып калат? Канча метр квадрат жерди элейт эми? Бул общий 203 метр квадрат болот. Бардыгы общий кошулганда. Могул жактарда навестер бар экен, э? Ошолор кошулуп бар экен туугандар. Мындайча айтканда 2 соток жерди элейт экен. Могуну летний кухня деп жана айтты. Киргенде холодильник турат. Ого! Кухня мебелдерди коюп та келтирип коюптур го. Эже эмне бул жакта кышында дагы тамактанса болобу же только жазындабы? Бул жакта жазында, жайында. Жайында, э? Бирок жылытып колдонсо болот бул жакта деле. Жылытып колдонсо болот экен. Печка менен. Кана жүрөлүчү. Могу оң тарапта эшиктен баштайын. Бул кандай бөлмө же? Бул погреб. Үстүнө багы керектүү кийимдерди коюп, астына подвалга салат-палаттарды коюп. Ошондойбу, э? Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Ачып туруп кирели. Ана астында подвалы бар деди. Негизи погреб экен. Кирип туруп бир карап коелучу. Бул азыр менимче бул жак склад болуп атыптыр. Могул жер. Караңгы окшойт эже азыр, э? Ичи чоңбу? Кеңириби? Кеңири эле. Ичи чоң, кеңири дейт. Сол тарапта да бир эшик бар. Бул жакта стиральный машиналар турат. Кана ичинде бул менимче баня окшойт. Бул жак банябы же? Бул баня. Септиги нар жагынан турат, анан аябай жакшы сыйт. Бул семейныйбы, кандай же? Бат сыйт, семейный. Печка бар экен мына, көрдүңүздөрбү? Бул семейный экен. Септиги ар жакта деди. Оң тарапта дагы экинчи эшик. Бул менимче пол турат, сарай болгон окшойт мурда. Азыр отунканага айланган окшойт. Мына карап коюн. Бул тарабы склад болуп калыптыр, инструменттерди коюучу. Үстү шифер. Мындайча айтканда полу навес экен. Жазда могул жак ачык турат, салкын, мал кармасаңыздар болот. Кышында күлөнгөн үчүн чүйүрүп койсоңуздар жып-жылуу болуп калат. Могул жакта навес. Бул жак летний очоккана болуш керекпи же планда? Тет жакта очокторуңуз турат, э? Могул жактар болсо салкын экен. Могу кайнолуларды. Караңыздар туугандар, бышыптыр, келтириптир. Бул качан компот кыласыз буларды эми? Жаап атышат. Уже жаап атат, э? Бүгүн дагы жагышты, эми дагы теришет. Мына компот кайнатчу даяр экен, а? Мына көрдүңүздөрбү, казан. Как раз экен. Кайнолу көп экен туугандар. Эми биз бир четтен көрсөттүк. Могул жерде тор, балким тоок гана болгон болушу мүмкүн. Могул жактар отун коюучу жерлер экен, э? Тоок багат элек. Бурун тоок багат элек дейт. Азыр деле бар тоок. Мына тоокторбу, а? Тегине жүрөт бактын ичинде. Өтө жакшы туугандар. Могул жерде бир арча бар, бир канча могул жерде да дарактар бар. Муногу не болду билбедим, каладус сыяктуу турат. Бул эмне же? Бул суу мотор менен чыгат. Мотор менен. Напор жакшыбы? Напор жакшы. Мына жогон турбаны көрдүңүздөрбү, ушудан чыгат экен да. Могул жака сапар тарталычы. Эми негизи бул жакта жашоочу жерлерди толугу менен көрсөтүп чыктык. Могул жакта сырткы туалет бар экен. Анан биринчи эми чекти түшүндүрүп коеюн. Бул жакта чоң эле бош место бар экен туугандар. Эмне кылам десеңиздер, курсаңыздар, жерди казып иштесеңиздер, дагород кылып иштесеңиздер болот экен. Күн батыш тараптан түз кетиптир. Күн чыгыш тараптан да сырткы туалеттин жанынан аркы жагына, мына дарактардын аркы жагынан забор кетиптир. Түз барат экен дагы, бул каяка чейин барат болду экен, э? Тиги жакта коюу дарактар бар экен, ошолордун артындабы? Кайсыл жерде же заборуңуз? Мына ушул жашыл дарактардын артында сетка турат. Сетка барбы, такталганбы? Сетка бар. Чек ара такталган, э? Такталган. Өтө жакшы туугандар. Көрдүңүздөрбү, мына ушундай кызыл китеп дагы бар деди. Участоктун. Ал эми үйдүн дагы тех паспорту бар деди. Үйдү тараптан да көрүп койсоңуздар, мына ушундай көрүнүштө көрүнөт экен. Эң жакшысы трассанын боюнда. Дарбаздан чыгып туруп эле колду көтөрүп шаарга жөнөй берет экен, э? Мына ушундай туугандар. Бизнес кылганга дагы эгер бизнес план да жакшы да бул жер. Наркы жерде, наркы бетте
эки эле кичинекей комната орустар жашайт эле. Анан ошону эмелер алып, мисалы 5 комнат нар жактан алып берип коюшуп, бир кыргыздар келип азыр эме болуп турат го, бизнес болуп турат. Көмүр сатат, бирдемелердин баарын ачып салган. Жолдун боюнда магазин ачса болот, көп нерсе. Бул жерде көп нерселерди идеясына карап ачса болот да. Болот. Жол боюнда деңиз. Анан эми бул жерде мектеп, садик көйгөй болот да, сөзсүз бирөө кетирсе бала чакасы болушу мүмкүн. Канчалык жакын жерде садик, мектеп, фабтар бар дегендей. Мына центрден азыр бул жака келдим го. Ошо центрде эле немелер бар да, мектеп бар, садик бар. Центрге жетпей бул жактан эле бурулуп кетет. Балдар барат мектепке. Ошондордон баштап жакын. Эми садик көп болсо керек бул жакта, велосипед калп көп. Садиктер көп. Больницасы дагы бар бул жактын өзүнүн. Центрде больница. Центрде парктын үстүндө, мына ушундай туугандар. Бүт баары бар. Негизи жолдун боюна мына ушундай үй сатылып жатыптыр. Кызыккандар сөзсүз чалыңыздар туугандар. Сиздерге насип кылсын мына ушул жердин ээси эртерээк келсин. Эми канча сурап жатасыздар? Канчага берейин деп жатасыздар эже бул жол боюндагы келишкен үйдү? Муну 23 деп атат. Өзү негизи бул үй менин атымда, бирок Россияда турат иним, ошол менен дагы такташабыз. Ал 23 бирок дагы сүйлөшөбүз деп да. Канчалык сиздин менен иниңиздин көңүлүн тапкан сайын сүйлөшүп көрө бересиздер. Ооба, ошол менен сүйлөшүп, ала турган болсо мен өзүм өткөрүп берем, алар келбейт да. Үйдүн документтери сиздин атыңыздабы? Ооба, менин атымда. Өтө жакшы туугандар, көрдүңүздөрбү? Россияда иним бар дейт, ошону менен да бир кеңешишим керек дейт. Балким кааласа сизге чалат, кааласа ал жака чалып сүйлөшө берет. Ал жактын номерин да берем, ошол менен дагы толук сүйлөшсө болот да. Ооба, туугандар, көрдүңүздөрбү? Сиздерге мына ушундай үй сатыкка коюлду, жол боюнан эң негизи дүкөн ачканы. Үйлөр дагы культурно болуп курулуптур. Ама ол жактан машина кирип чыкканга кеңири жерлер, навестер бар. Негизинен үй жакты мага. Сиздерге да жаккан болсо, сөзсүз кызыккан болсоңуз, же болбосо тууган тууш таанышканыңыздан мына ушул тараптан үй издегендер болсо бөлүшүп коюңуз. Анда эмесе Тескалардын телефонун издегендер болсо 0558 86 00 11. Кайрылсаңыздар болот. WhatsApp'тагы бар туугандар. Сөзсүз. Мына ушул видеолорго класс комментарий калтырып, биздин видеолор жакындарыңыздар менен бөлүшүп кетиңиздер. Эжем, ишиңизге ийгилик. Рахмат, сиздерге дагы ийгилик. Тескалар ошентип өнүгө бергиле. Аябай бардыгына жардамыңар тийип атат. Силерге дагы ийгиликтердин үстүндө жүрө бергиле. Рахмат эжеге. Аманчылыкта болуңуз. Мына ушул үйдүн ээси эртерээк келсин. Видеону жыйынтадык, саламатта калыңыздар. Жакшы үй экен, жакшы жерден экен, бизге жакты.